Assalomu alaykum. Qandaysыңар, жакшысыңарбы? Mo азыр обул сот адилеттик үйгө келип турупсуңар. Не маселе боюнча чогулдуңар бул жерде? Mesele benim balamın 4 aydan beri hiç kандай ayıbı yok. Zakondu, kanday zakon bilmeyemin bizim bilgeki Sovyetski Soyuz'da zakon yok burada. Bunday bala yok. Bu Callabat şehrine ay yerden bir göp veripti. 3-4 gündün içinde karasam Balisa'nın kança adileniyalarını remont kılıp veriptir. Bir adileniyege 1,5 milyonda raskot kılıp. Bu arada vraçlar timile rahmat ayeti biz o bala için zavuz, o bala için daim biz tayarız dedi. Siz balаңыз атын атап кетсеңиз? Moroşov Bakıt. Moroşov Bakıt. 84-жылкы бұл elge boşça emgek singirip koyuptur. Men ança uyda oturup ança bilbegen eken. Men deyin oşa arkasından mına aylası yok. Arkasından çırkasam elder bardı rahmat aytı o da der. Siz şunday bala terbiyelegeningizge der. Mına atası kişine insult bolup orup kalgan главный врач области Жаллабаттын ардактуу атуулу заслуженный врач. Ушунун баласы, ушундай жакшы тербие алган бала кандай жаман жолго барат? Мындай балдар жок. Өзү мына kredit alıp 4 falan zavod железобетонный завод kuruşup Rusya'dan alıp gelip alardı 10 milyon kredit alıp şunday baldardın nabrot oldoş gerek, östürüş gerek, öndürüş gerek. Bunday patriot baldaram yok. Ben öz balamı bilem de. Bunday patriot. Men Rusya'da iş kılıp жүргөнүмдө balam seni Rusya'ga alып keteyim, maga жардам бердисиң. Apa Kırgızstan kıynalıp atkanda men kayaka baram, men barбаймын, men неге окуттуңуз Славянский üniversitede Bişkek'te deydi. Men işleşim gerek. El üçün, yurt üçün kızmat kılamı men de. Unavay koygan özümün balam özümü. Men şularda okutam, çokutam dep kayerlerde gana çalım главный врач bolgonuna karabay işlep жүрдüm. Emgek kıldım, peşine teri kıldık. Biz eş yerden urdap, anday mınday jegen yok biz. El jürt bilet, больница bilet. Mına atası больницада işlegen üçün balam аябай больницага жакшы чоң жардамдарды бериптир. Азыр эмне айып коюп атат Бакытка? Эми азыр эмне айып койгонун даже билбейм, ушу сүйлөп койгон экен. Бир блогер болуп ушу местный властьтарга асылып койгон экен. Бизди тоспогула, бизге ишибизге мешать этпегиле. Биз 30 адамды 150 адам кылып мына иштеп өзүнчө ишкер дейми. Тура Бакытты как ишкер, как меценат. İşker uşu özü mындай karasam aябай ишкерinde жолду билген бала экен. Балам дагы мындай карап өзүн Кыргыздан ушундай патриот балдар, эмгекчил балдар чыкса сүйүнүшүбүз керек да. Кайра буну таптайт этип жок кылып, каяктагы эч нерсени түшүнбөгөндөрдү отургузуп койбостон Кыргызстанды өндүрүп, өстүрө тургандарды коюш керек. Сөзсүз эле тил менен эмес да, тил деле гап эмес. Адам ошону максатты ишке ашырган адамдарды колдобойбузбу? Рахмат, азыр бул жерде тууган уругу, достору, коллегалары топтолуптур, а? Мен бүтүн мына спонсор болгон мектептеги эжекелер келди. Мына мектепке дагы спонсор болуп, стипендия менен бүтүн атайы Оштун Кара Суу районуна биз ошол жерде окуп чогойгон элек. Чогойгон мектебибизге бизден сурабай туруп спонсор болуп 200 миңдик китептерди алып бериптир. Аны дийин билип отурабыз. Мына барсак директор школалар айтып атат. Şunday berdi de balaga 10 balaga stipendiya berет eкен 500 сомдон ай сайын балдар алдыга жылып келечекте биздин Кыргыздын балдары алдыга жылсын деп. Мына эжеке директор школамны урмат өзүм айтсам мен келеге кечки сүйлөй албаймын. Саламатсыздарбы? Морош Бакытбеков Таныч бул Карас району Ататеги Карас районунда. Ошол Карас районундагы Жоош айыл өкмөтүнүн Калин айылындагы Абдыраман Сматов атындагы орто мектебине өтө көп демөөрчүлүк кылып, дайыма биз менен иштеп келген, эл үчүн иштеген, өтө тарбиялуу, билимдүү, дүйнөгө көз карашы кеңири, ушу мамлекетти өнүктүрүүгө салым кошом деген патриот жигиттердин бири деп эсептеймин. Анткени биздин мектепке бул балабыз ыйык ата журт коомунун мүчөсү. Ошо балдарды алып барып, биздин мектепке ар кандай, мисалы үчүн декабрь айында ар жылы барып Чыңгыздын чыгармаларын балдарга 1 ай срок менен окутуп, мелдештет уюштуруп, ошолорго акчалай сыйлыктарды 5 миң, 3 миң, 2 миң ар бир топтон катышкан алдыңкы балдарга да өзүнчө белектерди берип,
балдарды келечекте Кыргызстанды өнүктүрө турган деңгээлге жеткизүү үчүн ошого мотивация берип ошондой иштерди көп жүргүзгөн бала. Андан сырткары мына мектептерде көрүп атасыңар. Мектепте окуучулар үчүн окуу куралдары жетишсиз. Ошол себептүү биздин мектепке дагы ушул Бактыбек Бурканович биздин мектепке 200 миңдик китеп, окуу китебин бизге мектепке демөөрчүлүк алып берди балдар үчүн. Андан сырткары мугалимдер арасында дагы билим деңгээлин жогорулатуу үчүн ошо балдарды заман талабына жараша ошолордун билиминен да жогорураак билимде болуш үчүн мугалимдерге дагы мелдеш уюштуруп билим деңгээлин текшерип, анан ошондой акчалай белектерди берип жүргөн жигит бул. Андан сырткары мектептеги соц абалы начар үй бүлөнүн балдарына дагы өзүнчө дайыма акчалай жардам берип келген. Өтө соопчулук иштерди көп кылган. Мектептен бир кабинетине атайын китепканага бунун Бактыбек Буркановичтин таятасы мугалим киши болгон. Ошол мугалимдин атын коюп, согуштун ветераны болгон. Ошол кабинетти китептер менен дайым адабий китептер менен дагы толуктап турат. Ошол кабинетти оформлениясын баардык тараптан жардам берип турат. Андан сырткары ошол ар чейрек сайын ошол ыйык атоочу коомдун балдарын алып барып, балдарда предмет боюнча дагы былтыркы жылы ар бир предмет, окуган предмети боюнча мелдештерди уюштуруп, ошондо дагы акчалай сыйлыктарды уюштурган. Ошонун негизинде биздин мектептин билим сапаты өтө күчтүү болду. Быйылкы жылы биздин мектепте алтын сертификат чыкты. Балдардын билимге болгон умтулуусу өтө күчтүү, демөөрчүбүз күчтүү, балдарыбыз дагы күчтүү болуп баратат. Кудай кааласа мындан кийин дагы чыгат. Эми мен бул суранып кетер элем, ушул адилеттүүлүк болуп, оң жагына чечип, ушул балабызды чыгарып, дагы эл үчүн кызмат кылып беришин суранып кетем. Рахмат. Анан кесин дагы немеге бай грамоталарынан көрсөтүп кой, неме деп койгон грамоталар гана кимге жеңең сүйлөп туруп анан менин акырында премьер-министрлерден алгандар анча мен да ушул сымат мектебинен мугалим катары Борошбак мына бизге акыркы бир 4-5 жылдан бери биздин мектеп менен байланышта, тыгыз байланышта. Ал дайыма бизден азыркы акыркы учурда балдары китеп окуу такыр начарлап, балдардын китепке болгон кызыгуусу телефон менен алмашып калган да. Бүт телефон кармап, телефон көргөн. Ушул Бакыт Борошов биздин мектепке ыйык ата журт коомун жетектеп бизге ошо демөөрчүлүк кылып, балдарыбызды ошол китепке болгон кызыгуусун ойготуп, азыр эле эжекебиз айтып кеткендей бизге китеп фондубузга көркөм адабий чыгармаларды жетишпеген окуу китептери менен камсыз кылып, бизде Кара Суу район боюнча эң алдыңкы 97% китеп менен жетишүү камсыз болгон. Азыркы учурда биз менен тынымсыз ар бир жарым жылдыкта бизде сөз түрдө мектепке барып ыйык ата журт коому менен биргеликте ар түрдүү таймаштарды өткөрөт. Бир эле окуучулар арасында эмес, мугалимдер арасында дагы диндердин өнүгүү тарыхы, бул эң сонун китептерди алып барып бизде конкурстар уюштурулуп, ошол конкурстан жеңип чыккан алдыңкы 3 мугалимди дагы акчалай анан ардак грамоталар менен сыйлап келет. Андан сырткары окуучуларыбызга жана айткандай Чыңгыз Айтматовдун жылда туулган жылына карата анан акыл ордо таймашы сөз түрдө окуу жылынын аягында 8-9, 10, 11 класстар арасында акыл ордо таймашын өткөрөт. Бул ушул таймашты өткөргөнгө биз окуучуларыбызда ушунчалык жыйынтыгы, результаты билинип атат. Аябай окууга, китеп окууга болгон кызыгуу ойгонду да. Акыркы учурда китепканабыздан окуучулар үзүлбөйт. Талашып, китепти ошол Бакыт Борошов алып келген китептерди талашып жүрүп окуйт. Ошол китептер боюнча сөз түрдө таймаш өткөрүлөт. Анан сырткары балдардын руханий эмесин да өстүрүү максатында бизге эң сонун тарбиялык мааниси бар кинолорду алып барып көрсөтүп берет балдарга, эс алдырат, аларга чайларды уюштурат.
Андан сырткары мына социалдык жактан абалы бар окуучуларга сөзсүз түрдө дайыма стипендия берип келет. Окуунун алдыңкыларына стипендияларды берет. Ошо окуу китеби боюнча эле мисалы бир китепти алып, ошону окуп аягына чыгарып, ошол китепти талкуу кылып, окуучулар ошону бүт талкуу менен бардыгы ошол китеп боюнча маалымат алышат да. Иши бизде мектепте азыр аябай китеп окуу боюнча алга жылды да бизде. Анан азыркы учурда ошо окуучуларыбыз дайыма ушул эмени Бакыт Борошовду идеал тутуп, мына ушундай болууга умтулабыз деп эсселерди жазат. Мисалы окуучуларыбыздан ушунчалык эме болуп атабыз, азыр ушундай абалга түшкөндө биз дагы өкүнүп эме болуп атабыз. Дайыма күйүп жанып Кыргызстаным деп, Кыргызстанды өнүктүрөлү, балдар окуйлу, окуу менен гана алдыга жетишебиз. Рахмат. Бизде окупсак, анан маданияттуулук болсо сөзсүз түрдө өнүгөбүз балдар деп дайыма ушул дебизди айтып келет да окуучуларгачы. Анан ушундай китепке болгон сүйүүсүн эң негизи балдарды ошонусун ойготту. Биз буга аябай терең ыраазыбыз. Анан бүгүнкү эмеде биз Бакыттын ушундай абалын сөзсүз түрдө суранат элек, адилеттүүлүк менен чечип, Кыргызстанда ушундай балдарды көбөйтсөк, алдыга жылат эле. Дайыма ушу Кыргызстан үчүн күйүп жанган бала. Рахмат. Өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Менин атым Алмаз Айтиев, Бакыттын жакындарынан болом. Мен Бакытты кичинекейинен баштап билем да. Азыркы күндө ал мыкты юрист, мыкты ишкер, жүздөгөн адамдарга жумуш орундарын ачты. Мамлекеттин экономикасын ишкерлер көтөрөт да, туурабы? Азыр жүздөгөн адамдарга жумуш орун берди. Ошол жерде 100 үй бүлө семьясын багып атат. Андан сырткары мамлекетке салык төлөп атат да. Бакыт айтат эле, мен баягы железобетон иштетип жүргөндө айына 1 миллиондон ашык төлөйбүз. Ошондо бир жылда канча 12 миллиондой. Мен билем 3-4 жылда бир 30-40 миллион акча. 30-40 миллион адамга канча адамдарга пенсия берсе болот, канча бала бакча курса болот, же мектеп курган деле жетет ал акча. Ошондой иштерди кылды. Азыркы күндө Бакыттын бир сөзү бар эле. Бизге мамлекет тоскоол болбосо эле болду дейт. Жардамдын кереги жок. Ал тендерге катышып же тендерден байып же акча тапкан жок. Ал пешене тери менен иштеп, жумуш орундарын кылып, мамлекетке салык төлөп атат. Болгону бир мамлекетке зыяны ушул эле, салык төлөйт болгону мамлекетке. Ал бардыгын өзү уюштурду, туура, ишканаларды иштеди. Ишкана жаңы ачкан ишканаларын рентабелдүү кылды. Мындай ишкерлерди колдош керек эле да. Рахмат. Эгер Садыр Нуркожоев айткан эле го, мына сот адилеттигин ишке ашырабыз, Кудай кааласа сот адилеттүү болот деген. Бул жерде адилеттүү болбогон бардыгыбыз эле көрүп турабыз да. Анан мурун Жалал Абад шаардык соту, же Ош шаардык соту деп жазса, азыр адилеттүү үйү деп жазылат. Аты айтып турат. Атына жараша болуш керек. Бүгүн үмүт кылабыз акталат деп. Кудай кааласа баары жакшы болот го. Рахмат. Борошов Бакытбек Бурканбековичтин аяш атасы болом. Калинин айылынан келдим. Мен айтайын дегеним сот адилеттүүлүгү жөнүндө болуп атат. Бир эле мына Борошовдун бүгүн сот болот экен, ошонун негизинде айткым келет. Соттук реформа жөнүндө болуп атат. Соттук реформаны жасап атат, адилеттик үйлөрүн куруп атышат, айлыктарын көбөйтүп атат, бардыгы машиналарын берип атат. Ошондой болгондо дагы бүгүнкү күндө адилеттүүлүк барбы? Болса дагы азыраак болуп атат. Адилеттүүлүк жок деп эсептесек дагы болот. Ошонун негизинде соттук реформада мен айтайын дегеним, элдик заседательдер институтун киргизүү керек соттук реформада. Азыр бир эле сот өзү кирет, отурат, чечет, кеңешмеге барат, жазат, бүт ошон менен. Эгерде алгачкы инстанцияда элдик заседательдер институтун киргизе турган болсо 3 болот. 3-өн 2 кол коймой сайын ошол соттун өкүмү, чечими, аныктамасы жана башкалары негизсиз болуп калат. Ошондуктан илгеркидей соттук заседательдер институтун киргизиш керек берди. Бир эле сот эмес, ишканалардан болобу, башка жактардан болобу, мурдагыдай аны финанстын карап көрүш керек дагы. Ошону киргизсе адилеттүүлүк болбойт. Бу жерде сот өз жалгыз чечип коюп атат. Ошондуктан мен айтайын деген ошону киргизиш керек. Экинчиден, сот адилеттүү болуш үчүн сот боло турган күн, сот боло турган саат айтылыш керек дагы. Кайсы сот карайт, качан карайт, эмне деген нерселердин баардыгы сыр болуш керек. Себеби азыр сот болот деген күнү баардыгы соттун урук тугары тигиниси, жездеси ошо сот издеп таап барып акырынан кийин анысы мунусун берип, онусун берип отуруп акыран сот адилеттүүлүгү жок болуп атат. Ошондуктан бул сыр болуш керек. Сот ким карайт,
качан карайт, анын баягы убактылары барлыгы белгилүү болуш керек, кабинети да белгилүү болуш керек. Ошондуктан аны катчылар дагы ошо сыр ачыкка чыгып кете турган болсо, анда алар жооп бере турган кандайдыр бир системаларды киргизиш керек. Ошондуктан мен жогорку кеңештен, президенттен суранар элем, ошол сот адилеттүүлүгү үчүн элдик заседательдер институтун киргизүүнү суранат элем баардыгынан. Рахмат. Так, Бакыт был моим соседом и учеником. Если говорить о человеческих качествах, это очень добрый, порядочный, воспитанный и ответственный человек. Он всегда был готов прийти на помощь, приходил на помощь. Вот в школе номер 5 он оказал большую помощь, больница оказала большую помощь и в других организациях. Школа номер 4. Это все, что я знаю, но это еще и больше. Поэтому он очень честный человек. Ну вот не увидит кого пожилого ребенка, он не оставит его без внимания. Ну и как руководитель на своей работе он пользовался большим уважением. Пользовался большим уважением всех соседей, коллектива учителей, где он учился. И приносил очень ощутимую большую пользу. Поэтому я считаю, такие люди, как Бакыт, они должны приносить и приносили, и должны приносить большую пользу народу, своей стране, работать на благо и вкладывать свои усилия, свой труд в улучшение процветания жизни в Кыргызстане. Все, спасибо. Грамоталарын караганда, канча грамотасы бар. Бар разычылык каттары. Премьер-министрден алыптыр, мэр городан алыптыр. Шаардан алыптыр. Премьер-министрдерден бери алыптыр. Ассаламу алейкум. Жалпы мен жогору жактагы президентибиз Садыр Жапаров, УКМКнын жетекчиси Камчы Кудыршаевичтен, досубуз Бакыттен бүгүнкүдөгү 4 айдан бери ошол ГКМнын СИЗОсунда турат, кармалып атат. Сот адилеттүүлүгүн талап кылып, сиздерди ушуну көзөмөлдөп берет деген адилеттүүлүк издеп бул жерге келип отурабыз. Досубуз менен биз мына 8 жылдан бери АК дос болуп кызматташып жүрөбүз. Бакыт аканын айта берсе кылган иштери көп. 2018-2017 жылы 40 жумушчусу менен турган ЖБ заводун 105ке жеткизген. Төлөгөн салыгы 1,5 жылдын ичинде 22 миллион сом болгон да. Мындай статистика мен ойлойм Жалал Абад шаарында мындай көрсөткүч жок десек болот. Экинчи бир нерсеси үйлөрдү куруу боюнча башка дагы канчалаган сооптуу иштерди кылып атканда, сооптуу иштер үчүн мен мындай дебейм, бирок колунда 1 сом болсо 50 тыйынын берген адам деп мен буга толук ишенимди айта алам. Андан кийин мамлекетте бир эле нерсе болуш керек. Бүгүнкү күндө ишкерлер жумуш күчүн түзөт. Бул мигранттарды токтотот. Мигранттардын кетиши азайды, бул үй бүлөнүн туруктуулугу деген түшүндүктү берет. Мамлекетке салык төлөйт, ушундай соттор, башка органдардын бардыгы ошол ишкерден түшкөн салыктын негизинде иш алып барат. Бул мамлекеттикке тынччылыкты жана туруктуулукту алып келет. Албетте дос катары бир нерсени билебиз, Бакыт ака жеке бизден дагы кемчилигибизди көрсө, ал жерде сенин көңүлүң оорубайт дебейт, сөзсүз кемчилигибизди бетке айтып, ошону түзөш үчүн аракет кылган. Элементарный жөнөкөй эле бир нерсе айтканда, асфальтка келип түкүрүп же болбосо ушундай бир жерлерге кылсаң дагы катуу айтып, урушуп турат деле. Бул асфальтты биздин мамлекет оңдоп түзөп атат. Ушул жерден туристтер басат, ушул жерден канча адам өтөт. Сен муну кылганың туура эмес депчи, канчалаган адептүүлүккө ушул кишинин аркасынан келдик деп ишенебиз. Акыркы мунун кемчилиги эмне? Туура эмес сындап койду десем жаңылышам балки. Бул ошол бир нерсени айтып, ачыктап турайын, көп нерсени айтып, баягы айтат го, ачуу чындык, бирок ачуу болушу мүмкүн депчи, ошентип өзүнүн көз карашындагы чындыкты айтып, талап кылып атып, элдин баары жакшы сөз айта берсе, биздин жетекчилер адашып кетиши мүмкүн деген мындай ич атышуу менен бул дагы да ушул жакшы иштеп атышат бул жетекчилерибиз. Аларга биз дагы да ар бир чындыгын айтып турушубуз керек.
эл жашырып, эл пакта койгон жерде биз чындыкты айтып турсак, анда дагы да биздин өлкөдө өнүгүү болот, ийгилик жаралат деген нерсе менен кээ бир нерсени айтып алды. Мен суранам, жалпы жамаат суранабыз. Баш кесмек бар, тил кесмек жок деген кыргызда жакшы сөз бар. Тил менен кетти, бирок буну башы менен кесилбесин да. Бул нерсе үчүн ырайым сурайбыз. Бизде сот адилеттүүлүгү жана ишкерлерге кол тийбестик болсо, биздин мамлекет өтө тез арада өнүгөт. Анткени биз Кытайды билебиз, Японияны билебиз. 1950-жылдары эң алсыз өлкөлөр. Мына бүгүн ишкерлери корголуп, кандай ийгиликтерге жетип отурат. Чыгарыңыздар, 100дөй орунду жумуш менен камсыздасын, налогторду төксүн. Эң азы жаманды кайтарып, жакшылыкка чакырып, адептүүлүккө, ыймандуулукка чакырган бир катарыбызга дагы бир инсан кошулат деп үмүттөнөбүз. Муну кыла алат дагы. Ошон үчүн дагы бир жолу урматтуу президентибиз Садыр Жапаров, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, биз достору катары кандай бир кызмат болсо мамлекетибизге, кандайдыр бир түйшүк түшөлгөн болсо, биз сиздер үчүн, мамлекетибиз үчүн кызмат кылганга ар дайым даярбыз. Бул мамлекет биздин мамлекет. Бул мамлекетке эркиндикте дагы, ичкериде дагы бардык жерде жооп берип кызмат кылганга даярбыз. Ошон үчүн сиздерден дагы бир өтүнүм сурайбыз. Ушул досубузга ырайым кылыңыздар. Биздин катарга кошулуп, үй бүлөсүн, мына Айшатабыз менен Айшенебиз отурат. Айшатабыз мен билгенден 20 жылдан ашын тубдиспансерди башкарып, канчалаган адамдардын оорусуна себеп болуп, шаардын ардактуу атуулу ушунча мамлекетке кызмат кылып, мына бүгүн ошончо бакы оорулуулар менен алпурушуп жүрүп, өзү мына бүгүн институт кармап отурат. Ошондой дартты көтөрүп келатып, мына бүгүн баласынын дагы дарды бул киши үчүн мен ойлойм оор. Ошон үчүн жалпы мындай бир абалды түшүнүү менен чыгарып бериңиздер. Кандайдыр бир талап болсо ачык айтылсын. Жалпыбыз буга көмөктөш болгонго, эгер тилин тыйыш керек болсо, тилин тыйгызганга жалпыбыз сөз беребиз. Ошон үчүн дагы бир жолу туура эмес болгон болсо, Бакыт аканын атына биз кечирим сурайбыз. Эгер кечирим сурайбыз балам, майыл. Бардыгыбыз кечирим сураганга даярбыз, кызмат кылганга даярбыз. Рахмат. Мен Борошова Айнура Турдубаевна, Бакыт Борошовдун бир тууган, эки бир тууган эжеси боломун. Азыр көрүп турганыңыздардай, канчалаган адамдар бул Бакыт Борошовдун жасаган эмгектерин, жасаган өзүрлөрүн канчалаган адамдарга ушунчалык соопчулук иштерди жасаган ар түрдүү жерде жасаган эмгектерин угуп атабыз да. Мен муну менен өзүмдүн инимди актабаймын. Бирок мен айтар элем, бул семья кайсы семьядан да. Өзүңүздөр көрүп тургандай, Борошов Дурканбек Турдукулович бул 20 жылдан ашык медицина кызматкеринде, тубдиспансерде, Жалал Абад шаарында өзүнүн эмгегин ушул жерде эме кылган, өтөгөн. Азыркы күндө чындап эле канчалаган оорулуу адамдарга өзүнүн көмөгүн көрсөткөн. Азыркы күндө ушул азыр эле айтып өткөндөй, доктурдун дагы өзүнүн дагы ден соолугу азыркы күндө начар да. Бул менен мен эмне деп айткым келет, бул үй бүлө инчелеген семья. Бул үй бүлөдө кандай тарбия болгон, именно дейт жөнөкөй балдар мындай ишти жасабайт да. Значит, тарбияда бир нерсе болгон, дүйнөгө болгон көз карашы башка да, коомго болгон салымы башка болуп атат. Ушундай жаштарды биз кайра көтөрүүнүн ордуна, коомго, Жалал Абад шаарына канчалаган адамдарга иш менен дагы бул эметип атыптыр. Азыр айтып кетип атабыз. Бирок деген ушул жерде дагы бир айтып кетүүнү нерсе, жөнөкөй адам бул нерсени жасабайт да. Значит, бул баягы патриот жигит да, ушундай бир ачык нерселерди айтып коем деп эле бир жаңылды да. Бул жаңылбас, жак мүдүрүлбөс эме болбойт дейт. Азыркы күндө биз чындап эле ошол биздин президентибизден, ошондой эле Камчыбек Ташиевден да, Садырбек Жапаровдон
биз ушу адилеттүүлүктү суранып кетебиз. Албетте бул үй бүлө коомго салымы көп кошкон үчүн, көптөгөн иштерди жасаган үчүн ушунча адамдар ушул жерде топтолуп отурат. Бүгүнкү күндө ушул бүгүнкү күндөгү маселени адилеттүүлүк жакка чечип берүүнү биз суранып кетет элек. Ошондой эле эгерде Борош Бакыт тараптан ачык айтуу бир ачуу чындык болгон болсо, значит артында дагы жакшылыктар бар да. Бул баланын келечеги экен, колунан көп иш келген, ишкер адам, азыркы ишкер адамдар ушундай гана иштер менен жасалат да. Бирок мындай нерсени бардыгын туура жагына чечиш керек. Рахмат. Саламатсыздарбы? Мен ушул Бакыттын агасы болом. Аталаш. Эки бир тууган балдарыбыз, менин жакын иним болот, агасы болом. Мен Бакыт өзү. Бул жөнөкөй үй менен чыккан бала эмес. Бул Бакыт билимге, маданиятка бар жокко сугарылып, ушундай характери, мүнөзү, пейили аябай ток мүнөзү бала. Бул мисалы үчүн ушул жантан бери аябай көп сөздөр айтып. Мен 17 жылдан бери Москвада жүрөм. Ушул иним ушунчалык чоң жетилиптир, мен билбей жүргөн экенмин. Кийин жакын аралыкта билип калдым. Аябай көп адамдарга колунан келген жакшылыктарды кылып атат, жумуш жолдорду түзүп атат. Ишкерлер бул коомдун локомотиви. Ошого окшогон ишкерлер болсо, анан кийин биздин мамлекет экономика алдыга өнүп өсүп, ошондой сыртка агылуу деген токтойт. Бул ошого окшогон ошондой локомотив балдардын бири болот да. Ошон үчүн эми биз ушул соттордон суранабыз. Ошого окшогон жакшы, акылдуу, иштин көзүн билген, ушул келечектеги ушул жакшы иштер аткара турган балдар болгон үчүн ошого окшогон балдарды сот адилеттүүлүгүн ишке ашырып, ушул жакшы жагына чечип берүүңөрдү биз аябай суранабыз. Анткени бул ушул жигит чыгып дальше ишин уланса, дагы канчалык адамдарга жакшылык кылат. Бул бир эле ишкерлик эмес, аябай мындай дин жагынан дагы аябай кандай сабаттуу бала, билим жагынан дагы, экономика жагынан дагы аябай сабаттуу бала. Элге кылган жардамдары аябай көп. Анын баарына санап айтыштын азыр кажети жок, элдер өзү билет. Кудай билет дегендей. Кыскасы биз ушул инибизди инибизге сот адилеттүүлүгүн чечип берүүсүнү биз аябай суранабыз. Рахмат.